Көксерек айыл аймагынын жашоочуларынын эң көйгөйлүү маселелеринин бири жол болчу. Айларлаган каттам асфальт болбогондуктан унаа жүргөн сайын чаң асманга көтөрүлүп, жергиликтүүлөр чаң жутуп жашаганы аргасыз болуп келишкен. Эми айыл эли ал көйгөйдөн арылмай болушту. Мурда биздин Көксерек айыл өкмөтүбүзгө тиешелүү жолдор өтө чаң болгондо, жолдор чоң автомобилде жүргөндө жолдун эки четиндеги үйлөрдүн чаң базып ушундай кыйынчылык болуп турган, суу себип турган, суу деле жетишели болбогон. Жолдорго кечээинде чыктым, өтө тегиз болуп, өтө жакшынакай болуп калыптыр да. Чаңыбастан суу сеппесе дагы өзү жакшы болуп калыптыр. Көксерек айыл аймагынын 2,5 чакырым жолуна асфальт төшөлөт. Калк арасында жолдор сапатсыз курулуп, нааразычылыктар арбын болуп келет. Ал эми Көксеректеги жолдун сапатына куруучу тарап кепилдик берүүдө. Бул технологиясы бул 6 сантиметрдеги зилдердин жүгү менен гана көтөрүшкө жооп берет. Бул биздин азыркы калктын. Эми жана проекти 6 сантиметр каралып калыптыр. Проект боюнча жасап атабыз да. Биздин завод жаңы технологияда иштеп чыгаруучу завод. Бизде жанагы башка компоненттер да кошулат. Биз качествосуна гарантия бере алабыз. Жолду асфальттоого райондуу өнүктүрүү фондунан 13 миллион сом каражат бөлүнгөн. Көксерек айыл аймагында жалпы ички жолдун узундугу 12 чакырымды түзөт. Учурда жасалып жаткан иштер толук бүткөрүлсө, 5 чакырымга жакын жол асфальт болуп калат. Былтыркы жылы болсо, Бирлешкен айылына 1,5 километр жерге асфальт төшөлгөн. Ошондой эле Актайлакка 800 метр жерге асфальт төшөлгөнбүз 2 айылга былтыр. Эмдиги жылга биз 2 километр пландаштырганбыз. Быйылкы жылы проекти даярдалып, өнүктүрүү фондуна тапшырдык. Буга чейин аталган райондун Алабука айыл аймагында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2,5 чакырым жолго асфальт жаткызылган болчу. Ага 10 миллион сом сарпталган. Мындан сырткары дагы бир нече айылдарда жолдорго асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Алар республикалык бюджеттен, райондуу өнүктүрүү фондунан жана жергиликтүү казынадан каржыланууда. Кабылбек Көчкөнбаев, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.